Достор, кандайсыздар? Бүгүн биз Найма менен Ошто паркка жөнөдүк. Атайын салкында жыыргап ойноп келели деп Найма сон маанайда көйнөгүн кийип, шляпасын кийип даярданып чыкты. Паркка кире бериз менен эле Найма дайыма ушундай сүрөт тарттырганды жакшы көрөт. Ошол жерди көрүп калып, сүрөт тарттыртам деп отуруп алды. Көбүнчө көпөлөктөрдү, гүлдөрдү тарттырчу. Бунусунда бир башкача сүрөт тандады. Азыр тартып бүткөндө сиздер менен чогуу көрөбүз. Ушул жерден ушул кичинекей панданы тандады. Ушуну тарттыралычы депчи. Уже тартып бүтүп калды. Караңыздар. Сонун болуп калды. Найма сүйүнүп отуруп калды. Бетине мына краскадан кийин ушундай сонун жылтырактарды дагы жармаштырат экен. Күндүзү дагы, кечинде дагы бети жылтырап сонун көрүнөт экен. Негизи Наймадан сурасак жакты деди өзүнө. Анан кийин аны тартырып бүтүп эле уже аттракционго отурам деп, бул жактагы баардык аттракциондорду көрүп, карап, өтө катуу айланбаган. Анан өтө бийик эмес аттракциондорго отургуздум, себеби катуу болсо Найма коркуп кетет экен да. Буга отурду. Мындан бөлөк ушул сонун жерлер ачылыптыр. Жаңы аттракциондор коюлуптур. Андан кийин фонтан жака өттүк. Карасаңыздар, күн ысыкта фонтанды жанында суу ичип, бабл ти ичип отурган кандай сонун достор. Сергип, мороженое жеп отурдук. Андан кийин Найма ушул машинага минем, ушул машинада ойнойлу дегенден макул деп отургузуп койсом, Хан дагы мен дагы отурам деп бул жерде үчөө кысыл отуруп алышты, жыыргап ойноп келишти. Бир 2-3 жолу айланды фонтанды. Андан кийин Найма ушундай аппаратты көрүп калып, игрушка ойнойлу деп барып, ал жерде ойноп көрүп, бирок биз оюнчук утуп алдык. Карасаңыздар, кыйла эле попытка кылып көрдүк, бирок түшпөй койду. Биринчи ойногонубузда ушул Найманын колундагы черепашканы утуп алдык. Караңыздар, сиздер дагы ушундай аппараттардан утуп алгансыздарбы, достор? Комментарийге сөз жаза кетиңиздер, эгер сиздер дагы уткан болсоңуздар. Биз биринчи жолу утуп алдык. Аябай сонун оюнчук экен. Мында качествосы жакшы. Буну азыркыга чейин Найма үйгө келгенде да кучактап жатып атат. Өзүнө жакты. Ушунча оюнчук алса дагы баары оюнчук саткан жерге келгенде Найма кызыга берет. Апа, буну алып бериңиз, буну алайлы депчи. Бул жерге дагы токтоп, Найма жактырган 1-2 нерсе алды. Андан кийин кайра паркты көздөй айланып чыгып кетели деп кире бериш жагына карай басып баратсак, ал жакта дагы сонун жерлер бар экен. Кайра аттракциондорду көрүп Найманын түшкүсү келип, апа буга түшөлү дейт. Айттым, бул аябай катуу айланат кызым, коркосуң десем, макул, анда бир аз чоңойгондо түшөм деп түшүнүп, акылдуу кыз болуп, анан ушундай сонун качеля көрүп калдык. Түндө жандырып койсо ушундай жарык болуп сонун көрүнөт экен. Алпага мен олтурам, сиз айлантыңыз дегенден Найма бир топ ушул жерде олтурду. Эч кимге бербестен сүрөткө түшөм дегендерге дагы өзү олтуруп, андан кийин Ханды ойноттук. Ушундай сонун маанайда паркты 2-3 жолу айланып, оюнчуктарды ойноп, мороженаларды жеп, бабл ти ичип, кайра үйгө жөнөдүк. Чыгар жерде ушундай жүрөкчөдү, апа сүрөткө тартып коюң деп сүрөткө түштү. Фонтанда бир аз ойноп, үйгө кайттык, достор. Биздин YouTube каналга катталганды унутпаңыздар, себеби Найма экөөбүз ушул айдын аягына чейин 1000 катталуучу жыйнайбыз деп ниет койдук. Сөзсүз түрдө катталып, лайк баса кетиңиздер.